Маркумду акыркы сапарга узатууда бодомал же жылкы союлбайт. Бирок жаназага катышчу адамдардын саны чектелбейт. Мындай талап той аш өткөрүүдө камтылган мыйзам долбоорунда көрсөтүлгөн. Мындан сырткары үйлөнүү тойлор, үй бүлөлүк салтанаттарда чектелүү адамдардын коштоосунда өтөт. Сунушталып жаткан долбоор. Үй бүлөлүк салтанаттарга 200дөн ашпаган адам чакырылат. Үйлөнүү тойлор 300гө чейинки адамга банкет менен бир күндүн ичинде өткөрүлөт. Ошондой эле ЗАГСта 3төн кем эмес машина колдонулат. Маркумду акыркы сапарга узатууга катышуучулардын саны чек жок, бирок ири мүйүздүү мал жана жылкы союлбайт. Маркумдун элесине арналган иш-чараларды 100дөн 300гө чейин адамды чакыруу менен өткөрүлөт. Үйлөнүү той, үй бүлөлүк салтанаттар эс алуу күндөрү саат 8ден 23:00гө чейин, жумушчу күндөрү 18:00дөн 22:00гө чейин болушу шарт. Бул талаптар үйдө өтчү иш-чараларга дагы тиешелүү. Мамлекеттик же муниципалдык кызматкерлер жана алардын балдары бул мыйзамды бузган учурда кызматтан бошотулат. Анын аткарылышын көзөмөлдөө жана элге түшүндүрүү иштерине жергиликтүү бийлик тарабынан комиссия түзүлөт. Ошондой эле чектөөлөргө баш ийбегендерге айыппул салуу каралган, бирок анын суммасы азырынча белгисиз. Биздин бир чоң ажы кишибиз өттү эле, сойбойбуз. Өз балдарды эле так хотели. Анан эртеси геп кылышып сойбоду. Анан кийин баргандан кийин экибей сойган жеп алып атышат. Ошон үчүн бир немеге койсо деп атам да, бир ограничениени бир жерге койсо, союлбайбы? Категорически. Тиги бай деле сойбосун, тиги деле сойбосун. Анан мен жылдык кыла алат экем. Аз көрдүм. Баш мыйзамда немеде турат, долбоордочу. Жылдык кыла алсам мен. А жылдыкта сой берет экем да. Бул союш дегенди өзү токтотуш боло турган болсо, жылдыктагы ограничение болуш керек. Өлгөндөгү дагы ограничение болуш керек. Хорошо, эми мындай дегениңиз менен жакшы караш керек да. Себеби менин таластан туугандарым келип калды. Мен биякта болсом жалгат. Аларды кантип ачка жөнөтөсүң? Бизде Кыргызда салт болуп калган, ошону бир жакшы карашса да. Той топур, тажия жана Куран окутуу өткөрүүнү чектеген бул демилге боюнча 28 февралда парламенттик угуу өтөт. Ага Жалал Абад облусундагы аксакалдар кеңешинин төрагасы да чакырылган. Айтымында жогорудагы мыйзамды элге сиңирүү кыйын. Өздөрүнүн ысырапкерчиликке бөгөт коюу максатында практикадан өткөн колдонмолору бар. Аны ошол парламенттик угууда сунуштаарын айтат. Биз баары мусулманбыз деп эсептейбиз өзүбүздү. Бирок биз мусулманчылыкты сактабайт экенбиз да. Мусулманчылыктын талабы башка экен. Эл өзү качан жактырып, жана биздин жазган айыл мыйзамы как раз айылда жергиликтүү курултайда талкууланып, анан кийин бүткөндөн кийин ал сессияда бекитилип, анан кийин ошону ички органынан каттоодон өткөргөндөн кийин ошол сессиянын чечими мыйзамдын күчүнө ээ болуп калат да. Ошондой жол менен токтотсо болот. 28-inde парламенттик угуу болот экен. Мен чакыруу келди мага. Кудай буюрса мен барып ошол жерде ушул оюмду айтам депутаттарга. Кыргызстандын Булуң бурчунда азыр той аштын сезону мезгил тандабай калган. Бардык эле айылдарда чыгымды кыскарталы деген демилгелер айтылганы менен иштеп кеткен жок. Карызга батып, сөөк коюп, насыяга той өткөргөн учурлар жакырчылыктын деңгээлин өстүргөн себептердин бири бойдон кала берүүдө. Муну мусулмандар казыяты да ырасташат. Ушу маркумду узатууларда дагы бир музыка же тойго айланып калган. Бизде өтө бир ысырапкорчулукка элдерибиз өтө көп берилип кеткендиги үчүн биз күйүп жанып көп имамдарга дагы тапшырмаларды берип, бул ысырапкорчулукка катуу бир бөгөт коюу, токтотуу максатында көптөгөн иш-чараларды өткүзүп келебиз. Бирок ушуга карабастан эми кээ бир жумага келбеген, кээ бир адамдар баягы бизде бир туура эмес курунамыз, атаандашуу деген нерселер бар. Мыйзам жактан да колдоп койгон болсо, негизи бул токтолушка, буга бөгөт коюлган өтө бир жакшы болот эле да. Жогорудагы мыйзам долбоору үлпөт той, маареке салтанаттарын, көмүү ырым-жырымдарын жана маркумдун элесине арналган иш-чараларды өткөрүүнү тартипке келтирүү жөнүндө деп аталат. Демилгечи депутат Улукбек Ормонов эл өкүлү той берүү үчүн айрым жарандар кошуна колоң, туугандардан уялганынан карызга акча алууга, кийин андан кутулуу үчүн иштегени чет өлкөлөргө кетүүгө аргасыз болуп жатат деп эсептейт. Ушундай эле мыйзам долбоору буга чейин бир нече жолу көтөрүлгөн. Тагыраагы 2012, 2016, 2018 жылдары. Бирок ал мыйзам долбоорлору колдоо тапкан эмес. Бүбүсара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Жалал Абад.